Роналду арман кылган нерсени Бензема ойноп ишке ашырды. Тактап айтканда, Бенземадан Роналдого болгон лайфхак. Өзбекстандык жаш оюнчу Абдукадыр Хосановду дүйнө таанып баштады. Англия Лига кубогунун жана ошондой эле Испания Супер кубогунун жарым финалдык оюндары тууралуу кыскача маалыматтар менен назарыңыздарда гүлжөгөу. Сиздер лайктаган болсоңуз, мен тажата бербей баштайын. Саудия тарапта жаңы картайган жылдыз жанып келе жатат. Тактап айтканда, Падиша кубогунун чейрек финалында Аль Хилал менен Аль Иттихад жарым финалга чыгуу үчүн күчтөрүн сынап көрдү. Анда Бензема баштаган Аль Иттихад Хилалды зарлатып туруп жарым финалга жол алды. Oyun жүрүшүндө эсеп 2-2 менен жыйынтыкталып, пенальтилер сериясында Митровичсиз калган Аль Хилал кубоктон ыйлап кетти. Бензема Аль Хилалды кандай утуш жолун Роналдого лайфхак кылды десек дагы туура болот. Кыскасы, жарым финалга чыккан командалар Аль Райет, Аш-Шабаб жана Начонун Аль Кадисия командасы менен Бенземанын Иттихады. Кыскасы, Роналду арзу кылган Хилалды жеңген Бензема дагы кубок алуу үчүн жакын келип калды. Митрович жок, Криштиано Роналдо жок. Бул кубокту Бензема ута алабы достор. Алеми Абдукадыр Хосанов бул бала тууралуу маалыматтар дүйнө жүзү боюнча маалымат булактарда жарыяланып жатат. Футбол аудиториясындагы инсандардын көңүл чордонуна түштү. Өткөндө эле Манчестер Ситиге барат деген жаңылык чыкса, эми Реалга өтүшү мүмкүн деген дагы уламыш кептер тарап жатат. Бул да болсо Орто Азия үчүн, анын ичинен Өзбекстан үчүн өтө мыкты бир жетишкендик. Акыркы анык маалыматтарга таянсак, Реал Мадрид же Манчестер Ситиге барат деген чечимдер чыгууда. Трансфердик баасы азыркы учурда 12 миллион еврону түзүп турат. Кайда болсо да, кайда барса да ийгиликтер болсун Хосановго. Ал эми мен кыскача жаңылыктар менен улантайын. Vinicius Junior Валенсия дарбасын ургандыгы үчүн Ла Лига алкагындагы Лас Пальмас жана Вальядолидке каршы 2 беттешти өткөрүп жиберет. Анысы келгенсип, Реал Мадрид менен Vinicius айып пул төлөп беришет. Бул тууралуу Анчелотти: "Мен мындай адилетсиздиктерден тажадым. Адамдар Vinicius'у жамандап кеп кылганда, анын намысына, абийирине тийгенде эч ким эч нерсе дебейт", деп билдирет Фабрицио Романо. Ошондой эле Фабрицио Романо Неймар тууралуу маалыматтарды Instagram баракчасына чыгарды. Анда Неймарга Саудия лигасы Франция лигасынан жакшыбы деген суроого Неймар жооп берди. "Мен Роналдонун сөзүнө кошулам. Азыркы учурда Саудия Про лигасы Лига 1ден күчтүүрөөк, жада калса, оюнчулары дагы мыкты тажрыйбага ээ. Ал эми Интер Майамиге барамбы?" Бул суроо албетте чындыгында жакшы. Албетте. Ал жакта менин досторум бар. Кайра мурдагы Суарес, Месси, Неймар үчтүгүн куруу жакшы. Бирок мен азыркы учурда Хилалда бактылуумун. Бул жылдагы негизги максаттарымдын бириси өзүмдү жакшы абалга алып келип 2026-жылдагы дүйнө чемпионатына алып чыгуу. Бул да менин эң чоң максаттарымдын бири, деп билдирет SNN Sport. Неймардын көп максаттары бар экенин чындыгында байкай алдык. Аларга жетүү үчүн болгону Неймар жаракат албай машыгууларын улантышы шарт. Кийинки жаңылык 50% жакшы, 50% жаман десем туура болот. Кене Сон Хёнбин Тоттенхэм менен келишимин 2026-жылга чейин узартырды, деп билдирет. Азыркы учурда Сон Хёнбин узартканы жакшы, бирок эгерде тагдыры Харри Кейн сыяктуу болуп кала турмаса, антиликке каршы жаман көрүнүш. Франция башкы машыктыруусу Дидье Дешам 2026-жылы дүйнө чемпионатынан кийин кызматынан кетиши тууралуу айтып чыкты. Бул маалыматка эң көп Саудия жакта сакалдары агарып бараткан Бензема кубанса керек. Анткени ушул адамдын себебинен эле Франция үчүн ойной албай жаткан. Бензеш эми кайра кайтса керек. Негизи эле мына ошол Карим Бензема Франция үчүн керекпи деген суроону жалпыңыздарга сунуштайм достор. Дешамдын ордуна Зинедин Зидан келиши мүмкүн деген дагы кабарлар азыркы учурда кулактарга булактардан угулуп жатат. Бирок тиги Испания тараптагы Флорентино Перес деген Анчелотти ордуна сактап турган Зиданды башка эч жака бербесе керек, кетирбесе дагы керек. Аларга акырын "Сен жөн эле эч жака кызмат кылбай жүрө бер" деп жашыруун айлык бергенде эле Реалдан кеткен соң башка клуб алып иштебей жатат Зинедин Зидан дагы. Реал Мадрид Барселонанын 2 оюнчусунун атына коюлган Леганес клубунун Ламини Фати аттуу жаш оюнчусуна 100 000 еврого сатып алганы тууралуу Фабрицио Романо кабар берди. Ошондой эле Илон Масктын атасы Эррол Масктын айтымында уулу Илон Маск Ливерпулду сатып алгысы келерин билдирди. "Ооба, сатып алмакпыз. Мен деле сатып алмакмын", деп жооп берди Эррол Маск. Эгер чынында эле Ливерпул Илон Масктын колуна өтө турган болсо, анда араб шейхтери да эч нерсе кыла албай калат го чиркин. Акча бырда ал жакта. Эми достор, негизги жаңылыктар. Кече Арсенал айкайлап ыйлаган бойдон Ньюкаслга жеңилип калды. Кубок Лиганын жарым финалынын алгачкы оюнунда
Артета шакирттерин 0-2 эсебинде утулду. Ал эми экинчи оюнда Ливерпулда кемчиликтерден улам Тоттенхемге утулду. Эсеп 0-1 шпордордун пайдасында. Ошондой эле дарбазачылар бул жолкусунда эң чоң роль ойноду. Тоттенхем стенасы Кински жакшы ойносо, Алисон Беккер тилекке каршы кооптуу оюндарды алып барды. Натыйжада 2 топ деген команда алгачкы оюнда да утулуп калды. Ал эми жооптук беттеш 6-7 февраль күнү болот. Ошондо финалчылар ким экенин аныктай алабыз. Ал эми Саудияда болуп жаткан Испания Суперкубогунун жарым финалдык алгачкы беттеш болду. Анда финалчы ким экенин аныктай алдык. Атлетик Билбао менен Барселона финалга чыгуу үчүн күч сынашып, каталондуктар күчтүү чыкты. Гави жана Ламин Ямалдын голдору менен Барселона алгачкы финалист аталды. Ал эми каршылашы ким болорун бүгүн түндө Реал Мадрид Малорка оюнунан кийин биле алабыз.